Кытайда күч алган жаңы типтеги коронавирус эпидемиясынан кийин бул өлкөдө маскага болгон талап өстү. Кытайлык жетекчилер акыркы 10 күндүн ичинде Туркиядагы медициналык компаниялардан 200 миллион маска талап кылышты. Коронавируска каршы чара көрүүнүн башында маска турат. Маска өндүрүүдө дүйнөдө биринчилерден болгон Кытай. Өлкөдө эпидемияга айланган вирустан кийин бул муктаждыкты ички рыноктон камсыздай албагандыктан чет өлкөгө багыт алды. Маска өндүрүүдө Туркия экспорттоочу өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Туркияга кайрылгандардын башында болсо Кытай турат. Маалымат Калыс медиа. 3 февралда Кыргызстанга 500 миң медициналык бет кап алынып келет. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, медициналык бет капты Кытай, Россия менен Казакстандан алып келүүгө убактылуу тыюу салгандыктан министрлик башка өлкөлөрдү караштырып жатат. Кыргызстанга медициналык бет каптарды жакынкы күндөр алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалыматта айтылат. Министрликтен белгилегендей, өлкөнүн дарыканаларында вируска каршы каражаттар жетиштүү. Бишкекте милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Борбордук аймактык башкармалынын директору 1800 евро алып жаткан жеринен Болот Момбеков кармалды. Бул тууралуу маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматка караганда, ал кыргызстандык жарандан 143 миң сом пара талап кылган. Кечээ ал акча алып жаткан жеринен кармалды. Учурда Болот Момбеков ооруканада кайтаруу алдында жатат. Кармоо иш-чарасын экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматты жүргүзгөн деп Факты Кеji сайты жазып чыкты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 1 февралда билдирүү таратып, бардык мамлекеттерди жерлерде коронавирустун жайылышына даяр болууга чакырды. Уюмдун мындай билдирүүсү вирустан каза болгондордун көбөйгөнүнө байланыштуу болду. Кытай бийлигинин соңку маалыматы боюнча өпкөнү сезгезүүсүнө алып келчү жаңы коронавирустан 259 адам өлүп, вирусту жуктургандардын саны 11.791ге жетти. Кытайдан сырткары 25 өлкөдө коронавирустун 100дөн көп учуру катталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытайдан башка мамлекеттерде вирус адамдан адамга жугушу мүмкүн деп чочулап жатат. Кытайдын жугуштуу ооруларды дарылоо боюнча мамлекеттик лабораториясынын адистери бул илдетке каршы эмдөө каражатын тесттен өткөрүүгө кеминде 3 ай талап кылаарын билдиришти. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска байланыштуу эл аралык өзгөчө абал жарыялаган. Бул уюм жарыялаган акыркы 10 жылдыктагы 6-эл аралык маанидеги чукул кырдаал болуп калды. Буга чейин Эбола жана Зика вирустарына байланыштуу глобалдык эпидемия кырдаалы жарыялаган. Дональд Трамп 6 өлкөнүн жарандарын АКШга кирүүсүнө чектөө киргизүү чечимин кабыл алды. Тизмеде кыргызстандыктар да бар. Бул тууралуу Reuters кабарлады. Документ 1 февралда жарыяланды. Чектөө Кыргызстан, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан жана Танзанияга тиешелүү. Биринчи 4 мамлекеттин жарандарын АКШда өмүр бою калууга жол ачкан иммиграциялык карталар берилбей турган болсо, Судан жана Танзания үчүн грин карттар жоюлду. Ал эми иммиграцияга тиешелүү жок визалар мурунку тартипте бериле бермекчи. АКШнын ички коопсуздук министрлигинин милдетин аткаруучу Чет Фултон айтымында аталган 6 өлкө Американын коопсуздук стандарттарын аткара алышкан эмес, чектөө киргизүүгө ушул нерсе себеп болгон. Мында кеп паспорттук технологиядан тарта террорчулукка шектүүлөр менен кылмышкерлер тууралуу маалымат алмашууда маселе жаралганы айтылды. Кой Таш окуясы боюнча камакка алынган саясатчы Равшан Жээнбековдун абактагы камерасынан 3 жылдык телефон сим-карталар менен табылды. Бул тууралуу маалыматты жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Азык-түлүк салынган коробкада 2 жылдык телефон жана кир жууган самындын ичинде 1 жылдык телефон жашырылган деп айтылат маалыматта. Ал эми тинтүү учурунда Равшан Жээнбеков абактын кызматкерлери анын жеке буюм тайымдарын туш келди ыргытып салды деген маалымат чындыкка дал келбейт деп билдиришти жаза аткаруу мамлекеттик кызматы. Ошол эле учурда кыйноолордун алдын ала улуттук борборунун кызматкерлери Равшан Жээнбеков жайгаштырылган камерага барышкан жана жакын арада алар өз бүтүмүн чыгарышат деп назар мөз билдирди. Россияда коронавируска чалдыккан 2 адам катталды. Алар Кытай жарандары. Бул тууралуу Россиянын вице-премьер-министри Татьяна Галикова билдирди. Маалыматка ылайык, вируска чалдыккан аялдын бирөөсү Забе-Калияда, экинчиси Туменде катталган. Өкөтен карантинге алынды. Эскерте кетсек, 30 январда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирустун жайылышына байланыштуу глобалдык өзгөчө кырдаал жарыялаган. Учурда коронавирусту Кытайдан башка өлкөлөрдө жуктуруп алгандардын саны 100дөн ашты. Кытайдын өзүндө 1 февралга карата 259 адам каза болсо, дагы 11.822 киши илдетти жуктурганын маалымдады.
Американын мушкерлердин абсолюттук чемпионат спорттук уюму расмий түрдө кыз-келиндер рейтингин жарыялады. Бул тууралуу спорттук уюмдун сайтында жазылууда. Маалыматка ылайык, жаңы түзүлгөн рейтингдин биринчи сабагында 2 дивизондун чемпиону бразилиялык мушкер Аманта Нунес, экинчи орунга кыргызстандык мушкер жеңил салмак боюнча UFC чемпиону Валентина Шевченко жайгашты. Үчүнчү орунда Магнум кайманат менен кытайлык мушкер Вейли Чжан турат. Эсиңиздерге сала кетсек, Нунес менен Шевченко 2016-жылдары 2 ирет беттешкен. Өкөндө тең бразилиялык мушкер жеңишке жеткен. 2 күн мурун Валентина Шевченко бразилиялык Аманта Нунес менен 3-жолу таймашка дайыр экендигин жар салды.